بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر علينا ولا تعسر علينا وتمم بخير. Сөзімді чексіз мейірімді жана ченемсіз ырайымды болгон Аллах Тааланын аты менен баштагандан кийин бүткүл аламдын жаратуучусу болгон, бүткүл аламды жоктон бар кылып жараткан, бүткүл аламдын падышасы, бүткүл аламдын ээси болгон Аллах Таалага чексиз макталат айткандан кийин биздин сүйүктүү пайгамбарыбызга жана пайгамбарыбыздын көз кубанычы болгон пайгамбардын үй бүлөсүнө жана пайгамбарыбызды көрүп ыйман келтирген улуу сахабаларга, анын башсагында турган Абу Бакыр, Умар, Усман, Али разияллаху анхуларга Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин сиздер менен дагы бир жолу эфир аркылуу бүгүн исламдагы тарыхта терең бир тамыры бар, тарыхта чоң бир орду бар улуу бир күндөрдүн бири жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул да болсо Яумул Ашура, Ашура күнү жөнүндө болмокчу. Чындыгында Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде Астаиду биллах Инна иддата шухура индаллахи исна ашара шахра фи китабиллахи йаума халакас самавати вал ард минха арбаатун хурум деп Аллах Таала баса белгилеп айткан. Чындыгында Аллах Таала асман менен жерди жараткан күндөн тартып эле Аллахтын алдында 12 ай деп жазылган деп Аллах Таала баса белгилет. Ва минха арбаатун хурум, анын ичинде анын 4-төөнүн Аллах Таала өзү харам кылынган, тагыраак айтканда тыюу салынган айлар деп Аллах Таала өзгөчөлөгөн. Мына ошондуктан ислам тарыхына чейин эле ошол пайгамбарыбыз пайгамбар болгонго чейинки эле абалдарда ошол 4 ай келген кезде ошол жахилият учурунда, исламга чейинки жахилият учурунда болсо дагы ушул 4 ай келгенде уруштарды токтотуп ушул айларда күнөө иштерди жасаганга аракет кылып келишкен эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден кийин бул Аллахтын алдындагы тыюу салынган 4 айдын кадырын Аллах Таала фазылын мындан да бийикке көтөргөн, мындан да жогору кылган. Мына ошондуктан дагы бул Аллах Таала арам кылган 4 айдын тагыраак айтканда бул ай биринчи Ражаб айы, андан кийинки 3-өө катары менен келген Зулкаада, Зулхижжа, Мухаррам. Ушул 3 ай болуп эсептелет. Чындыгында бул Мухаррам айы өзгөчө бир айлардын бири. Аллах Таала ушул ай эсебин эсептеген баштаганда эң алгач баштала турган ай бул Мухаррам айы болуп эсептелет. Себеби дегенде хижри жыл деп айтылып калгандыгынын дагы бир себептеринин бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Меккеден Мединага хижрат кыла турган эң алгачкы күн ушул Мухаррам айдын биринчи күнү болгон. Мына ошондуктан дагы Умар разияллаху анху ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хижрат кылган күнүнөн баштап, хижрат кылган айынан баштап ушул мейладиден тарыхтагы хижрат жылы каршысында турган хижрат жылы эсеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага көчкөн жыл жана көткөн айдан баштап эсептелет. Мына ошондуктан ай эсеби боюнча эң алгач Мухаррам айы келет. Мына ушул азыр сиз менен биз азыр ушул жашообузда үстүбүздө турган улуу айлардын бири болгон бул Мухаррам айында турабыз. Бул Мухаррам айында дагы жогоруда айткандай Аллах Таала тыюу салынган айлардын эң бири болуп тургандыктан дагы Аллах Таала фала тазлиму фихинна анфусакум, силер бул айда өзүңөр зулум кылбагыла деп Аллах Таала катуу эскерткен. Демек бул күн ушул айларда, ушул күндөрдө кылынган күнөө башка айларда, башка күндөрдө кылынган күнөөгө караганда анын абалы, анын акыбети, анын азабы оор болуштугуна далалат кылып турган нерсе дейт. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала ва аламу анналлаха ма'ал муттакин, Аллах Таала ушул айда Кудай Тааладан көбүрөөк корккула. Аллах Таала ушул күндөрдө таквалыкты өзүңөргө бир сыфатка ий кылганга, өзүңөргө таквалык сыфатын сиңдиргенге аракет кылгыла деген Аллах Тааланын катуу эскерүүсү турат. Мына ошондуктан бул ай кандай? Бул күн кандай күн? Негизи эле Яумул Ашура бул ошол тагыраак айтканда Мухаррам айынын 10-күнү болуп эсептелет. Бул 10-күнү эгер тарыхка кайта турган болсок, тарыхта бул күндү Муса пайгамбардын Фираундан кутулган күнү. Тагыраак айтканда Аллах Таала Муса пайгамбарды коому менен Фираундун аскерлеринен кутулткан күн деп ачык айкын айтылып келет. Кээ бир тарыхтарда бул күндүн Муса пайгамбардын Фираундан кутулган күн эле эмес. Кээ бир тарыхчылар, кээ бир асарларда бул күн ушундай бир өзгөчө күн. Балким бул күндө Аллах Таала Адам атанын тообасын кабыл кылган күн деп айтышат. Жана ошондой эле Якуб алейхиссалам жана ошондой эле Нух пайгамбарыбызды Аллах Таала
ошол жана жер бетиндеги топон суу каптагандан кийин Аллах Таала ошол жанагы кемеден куткарган күн деп айтылат. Жана ошондой эле Ибрахим пайгамбарыбызды Намруттан куткарган күн деп айтылат. Ошондой эле Аллах Таала Якуб алейхисаламга Юсуф алейхисаламды кайтарган күн деп дагы айтылат. Мына ошондой эле Аллах Таала ошол Фираунду дагы Муса пайгамбарды Муса пайгамбарды ээрчиген Бани Исраил менен Фираун жана анын аскерлеринен куткарган күн деп айтылат. Жана ошондой эле Аллах Таала Дауд алейхисаламды өзүнүн баласы Сулайман пайгамбардын Аллах Таала бийлигин кайтарган күн деп, жана ошондой эле Юнус алейхисаламдын дагы ошол киттин ичинен куткарылган күн деп айтылган тарыхта бир канча асарлар айтылат. Бирок ошол күндөрдүн ичинде эң негизгиси бул ошол алдыңкы пайгамбарлар дагы ушул күндү орозо катары тутуп кармагандыгы жөнүндө. Мына ошондуктан дагы ушул Ибрахим пайгамбардын дагы ушул күндөрү орозо кармагандыгы себеби дегенде ушул күнү өзүнүн баласы болгон Исмаил пайгамбарды ушул нажат тапкан, кутулган күн болгон дагы бир тарыхта зикир кылынгандыктан, ошол эле Муса пайгамбар дагы алдыңкы пайгамбарлар туткан үчүн ошол орозо күнү, ушул Ямул Ашра күндө орозо тутуп жүрүп, андан кийин Аллах Таала бул күнү Аллах Таала Муса пайгамбарды Фираундан куткарган күн деп айтылып келет. Демек бул күндүн эгерде тарыхына токула турган болсок, бул күнү биздин пайгамбарлардын эң сүйүктүү, эң улуу пайгамбарлардын ичиндеги Муса пайгамбарды Фираундан жана анын аскерлеринен кутулуу эмес, тарыхтагы бир канча пайгамбарлардын тарыхы ушул күнгө байлангандыгы дагы тарыхта айтылып келет. Демек бул күн жөнөкөй күн эмес. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү Меккеден Мединага көчүп келгенден кийин ушул күнү жөөттөрдүн, Мединадагы еврейлердин, яхуттардын ушул күнү орозо кармагандыгын көрөт дагы. Силер бул күнү эмне үчүн орозо кармайсыңар дегенде, биз бул күнү ошол Фираун Муса пайгамбардын Фираундан куткарылган күнү деп, ошон үчүн биз ушул күнү орозо кармайбыз дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силерге караганда мен орозо кармаганга акылдураакмын деп, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ошол күндөн кийин мусулмандарга дагы ушул күнү орозо кармагыла деп буйругандыгында турат. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн көптөгөн хадистери келет. Ошол хадистердин биринде ошол жөөттөрдүн орозо кармап аткандыгын көргөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарга карап, мусулмандарга силер дагы ушул күнү орозо кармагыла. Себеби дегенде, "Сиям яумул ашура ахтасибу алаллахи ан юкаффира санаталлати каблах" деп айткан. Себеби дегенде, бул Ашура күнү кармалган орозо бир жыл мурунку күнөөлөрдүн кечиришине себеп боло турган ушундай бир күн. Кимде-ким эгер Аллах Таала үчүн бир күн чындап Аллахнын ыраазылыгы үчүн бир күн орозо кармай турган болсо, Аллах Таала аны 70 жылдык анын жүзүн дозоктон узактата турган, дозоктон алыстата турган күн деп айтылып келет. Мына ошондуктан бул имам Муслимдин риваятында болсо, чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Арафат күнүнүн орозосу бир жыл мурунку жана бир жыл кийинки күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болгондо сыяктуу эле Яумул Ашура күнгү бир жыл мурунку күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге жеткизип өтүп кеткен дейт. Эми ушул Яумул Ашура күндү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн башка бир хадистеринде келгенде эле пайгамбар саллаллаху алейхи айтат. Ушул орозону Яумул Ашура күндү, тагыраак айтканда Мухаррам айынын 10 күнү силер туткула, бирок андан кийин дагы бир күндү туткула. Себеби дегенде, бул жерде жөөттөргө окшоп калбастан, жөөттөрдөн айырмаланып тура турган, жөөттөрдөн башкача болуп тура турган күн болуш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күн мурун же бир күн кийин орозо кармаганга буйруган. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дагы бир Абдул Аббас разияллаху анху риваят кылган хадисте "Ла ин бакайту ила кабилин ла асуманна таси" деп айткан. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде мен кийинки жылга Аллахым жеткизсе, өмүр берсе, кийинки жылга калсам, анда мен 9-ун дагы тутмакмын деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн хадиси бар. Мына ошол хадистин негизинде алымдарыбыз тагыраак айтканда ушул Ашура күндүн 10-чу күндүн орозосун кармоодо же Яумул Ашура күндүн жеке өзүн кармоону сүннөт деп, ал эми же болбосом бир күн кийинки Яумул Ашура күндү жана 10-чу күнү жана 11-чи күндү орозону кармоо деп айткан болсо, кээ бир алымдар болсо
9'u, 10'u, 11'in кармоо дагы демек сүннет. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эгер кийинки жылы калганда мен кармамакмын деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн эң сөзүн дагы сүннет катары баалаган алымдарыбыз бар. Чындыгында бул Яумул Ашура күн ушундай бир жөөттөрдүн улуулаган, таазим кылган күн эмес, балким көптөгөн пайгамбарлардын дагы ошондой ушул орозону кармагандыгы жана ушул орозону кармагандыгы себептүү көптөгөн ийгиликтерге, нажатка жеткендиги жөнүндө ачык айкын аят хадистер бар. Чындыгында мына ошол аяттардын биринде бизге бардыгыбызга белгилүү болгон эле Муса пайгамбардын Фираундон кутулганы жөнүндө Аллах Таала аятта баяндап, "Фаламма тарал жамаани кала асхабу Муса инна ламудракун" деп айткан. Чындыгында артынан Фираун аскерлери менен жетип келгенин көргөн Муса пайгамбардын жанында эргешкендери чындыгында алар ошол аркасынан жетип келгенин көрүп, инна мудракун, бизге жетип келмей болду. Биз эми Фираундун жана аскерлеринин кордугунда, алардын бир кыйноосунда калабыз деген коркунуч болду. Мына ошондо Муса пайгамбардын ишеними, пайгамбарлардын деги эле ишеними, Аллах Таала менен болгон жана Аллах Таала мени менен, Аллах Таала биз менен деген ишенимдери аларды дайым жогору көтөрүп турган. Инна ма'ия рабби. Мына ошондуктан Муса пайгамбар коркпостон туруп, албетте Раббым мени менен деп айткан. Демек, ошол эле нерсе сыяктуу Ибрахим пайгамбарды дагы ошол убактагы Намрудду Аллах Таала канчалык аны отторду жагып, канчалык аны азаптаганга аракет кылса дагы, Аллах Таала Ибрахим пайгамбарыбызга келген кезде хасби Аллах ва ни'мал вакил, чындыгында Аллах Таала мага жетерлүү, мен Аллага таваккел кылам деген сөзү менен Аллах Таала Ибрахим пайгамбарыбызга алууланган отту куну бардан ва салама, чындыгында Ибрахим пайгамбарга муздак жана салкын болгон, бейпил болгон деген Аллахтын буйругу менен Ибрахим пайгамбарыбызга эч кандай ошол алууланган от зыян бербеген сыяктуу эле Аллах Таала Муса пайгамбарыбызды дагы инна ма'ия рабби, албетте Раббым мени менен деген Муса пайгамбардын ишеними, Муса пайгамбардын ыйманына Аллах Таала алдындагы деңизди экиге бөлүп, алар толугу менен деңиздин аркы башына өткөнгө чейин Аллах Таала деңизди экиге ажыратып, аны Муса пайгамбарды ошол деңизден аман эсен өтүп кеткенге Аллах Таала ага жардам берген. Мына ошол сыяктуу эле сиз менен биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз дагы Аллах Таала Меккеден Мединага көчөр кезде, Меккедеги ошол өзүнүн жакын эле адамдары болгон, ошол Мекке мушриктери, Меккенин ошол убактагы мыкачы адамдары пайгамбарыбызды, сүйүктүү пайгамбарыбызды дагы өлтүрөбүз деген, ошол кезде пайгамбарыбыздын башын алып келсе 100 кызыл төө деп койдук деген жарыялардын негизинде пайгамбарыбызды ушунчалык аракет кылып издеп Гарыл Хирага кирип келген кезде дагы билесиздер. Мына ошол кезде Аббакр разияллаху анхунун ушунчалык кайгырып кыжылат болгондугу, эми пайгамбарыбызды кармап алабы, же пайгамбарыбызга зыян береби, же ыза береби деген, же пайгамбарыбызды өлтүрөбү деген коркунучтар курчап турган кезде, албетте анын ошол экөөнүн Аллах Таала Куранда зикир кылган, Аллахтын сөзү кыяматка чейин тилават кыла турган Куранда ал экөө Аллах Таала Харыл Гирада тургандыгын жана ал экен ошол кезде Аллах Тааладан аят түшүп пайгамбарыбызга ла тахзан инналлаха ма'ана, сен кайгырбагын, албетте Аллах биз менен деген аят түшкөн. Демек, бул аяттын негизинде ала турган болсок, бүт бардык пайгамбарлардын башына кандай кыйынчылык келген учурда дагы алар ошол Раббым мени менен деген алардын ишениминин негизинде Аллах Таала аларга бүт дүйнө жүзүндөгү бардык эшиктер, бул дүйнөнүн бардык эшиктери жабылып калган учурда дагы Аллахтын эшиги ачык экендигин, Аллахтын жардамы дайым бирге экендигине, Аллахтын эшиги бардык эшик жабылган учурда дагы чыныгы мусулман адам дагы Алланын эшигинен үмүтсүз болбостон, демек Аллахтын эшиги дайым ачык деген өзүнүн ички сезимдери менен жашай турган нерсени үйрөткүсү келди. Мына ошондуктан дагы ушул күнү орозо кармаган адамдардын Аллах Таала билип билбестен пенделик кылып кетирген кемчилдиктерин, күнөөлөрүн, бир жылдык күнөөлөрүн кечирем деп убада кылган күн. Албетте баса белгилеп айта турган нерсе, бир жыл мурунку күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот деп айткан кезде, албетте кичине күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот. Ал эми чоң күнөөлөргө болсо адам баласы тооба кылуу шарт. Тооба кылуу менен гана чоң күнөөлөрдүн кечирилиши. Ал эми тооба кылуу дегенде билесиздер, буга чейин биз бир канча жолу айтып келгендей эле, тооба кылуунун бир канча шарттары бар. Анын ичинде негизги шарттарынан 4 деп анык айтып келебиз. 4-өнүн эң алгач биринчиси адам баласы ошол чоң күнөөлөрдү кылган кезде ал чоң күнөөнү биринчи моюнга алуу жана моюнга алгандан кийин ал күнөөнү пенделик кылып, шайтанга азгырып жасагандыгы үчүн ага өкүнүү. Ал эми үчүнчүсү болсо ошол
күнөөнү Аллахтын алдында кайра барбайм деп Аллахтын алдында ант ичүү, Аллах алдында сөз берүү болуп эсептелет. Ал эми төртүнчүсү болсо, бул алгачкы үчөө адам менен Аллахтын ортосундагы акылар боло турган болсо, төртүнчүсү адам менен адамдын ортосундагы, махлук менен махлуктун ортосундагы бири-биринин акысына кирсе, биринин укугуна кирсе, биринин ошондой бири-бирине өткөн нерселер болсо, ошол нерселерди кечирүү, анын укугун тебелеген болсо барып алдынан өтүп кечирим суроо, эгерде анын акысына кирсе анын акысын кайтарып берүү менен гана Аллах Таала тообаларды кабыл кылат деген. Демек бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 1 жыл мурунку күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот деп аткан хадистин мааниси дагы, демек 1 жыл мурунку кичине күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот. Себеби дегенде инсанбыз, бендебиз. Өзүбүз билген абалда, билбеген абалда көптөгөн күнөөлөрдү кетиребиз. Анын ичинде албетте биз байкабаган, биз билбеген көптөгөн кичине күнөөлөрдү кетирип коебуз. Албетте Аллах Тааланын рахматы кенен. Жогоруда айткандай эле бардык эшик жабылган учурда дагы Алланын эшиги дайым ачык тургандыгы, адам баласы канчалык күнөө иштеди кылса дагы Аллах Тааланын тооба эшиги ачык тургандыгы жөнүндө ачык айкын биздин алымдарыбыз аят хадистердин негизинде сиз менен бизге түшүндүрүп келет. Демек Аллах Тааладан эч качан үмүтсүз болбойлу. Ла тайасу мин рахматилlah. Аллах Тааланын рахматынан эч качан үмүтсүз болбогула деп айткан. Демек Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирет. Аллах Таала ширктен башка бардык күнөөлөрдү кечирет деп вада кылган. Ошондуктан шариаттагы кечирилгис эң чоң күнөө бул ширк болсо, ширктен башка Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирем деп вада кылган. Демек сиз менен биз бул айдын, бул күндөрдүн улуулугун Аллахтын алдында башка айларга караганда өзгөчөлөнгөн, Аллах Таала арам кылган, тыюу салынган улуу айлардын күбө болуп, анын ичинде ушул Ашура күнүндө турабыз. Бул Ашура күнүндөгү кармалган орозо жогоруда айткандай эле 1 жыл мурунку күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болуу менен бирге сиз менен бизге ар кандай бул дүйнөдөгү сыноолор келсе, кыйынчылыктар келсе, кээ бир эшиктер жабылган болсо, Аллах Таала ушул күндүн тутулган орозонун берекеси менен, ушул күндө тутулган орозонун фазилети менен Аллах Таала сиз менен бизге дагы Аллахтын көптөгөн эшиктери ачылышына жана көптөгөн бир кыйынчылыктардан, көптөгөн түйшүктөрдөн, балким сиз менен бизди курчап турган көптөгөн бир сиз менен бизди кыйнап жүргөн кээ бир кыйынчылыктардан кутула турган күнгө себеп болуп калышы дагы мүмкүн экен. Демек бул күн ушундай күн, улуу күн. Бирок бул күн тарыхта дагы бир оор күн болуп, Ахлу Суннат вал Жамаат үчүн эң бир оор күнгө айланып калган, ушул тарыхта кам менен жазылып калган дагы бир күн бар. Тарыхта буну эскертип кетүүгө болбойт. Себеби дегенде бул күн кайсыл күн дей турган болсоңуздар, эгер бул күн ушул Ашура күнү, ушундай Кудайдын Аллах Таала тыюу салган күнү, ушундай бир бул күнү кылынган күнөөлөр башка айларга караганда оор боло турган күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын райханатасы болгон, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң жакын, сүйүктүү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кала берсе намазда туруп саждада эгер Хасан менен Хусейн үстүнө чыкса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол экөөнү жакшы көргөндүгү үчүн, ырайым кылгандыгы үчүн алар түшүп кетмейинче пайгамбарыбыз башын пешенесин саждадан көтөрбөгөн, пайгамбарыбызга ушунчалык жакын болгон, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүктүү Фатиме энебиз менен Али разияллаху анхунун балдары болгон Хасан менен Хусейнди өлтүргөн күн тарыхка жазылып калган. Демек бул күндү азыркы учурдагы Ирак мамлекетиндеги Карбалада ошол кездеги сунниттерге каршы турган, балким тагыраак айтканда шиялардын тарыхында ачык айкын жазылып тургандай эле ошол Хусейн разияллаху анхуну ошол жерге, ошол күнү, тагыраак айтканда ушул Ашура күнү ошол жерде өлтүрүшкөндүгү тарыхта бул кам менен жазылып калган. Ошондуктан бул күнү шиялардын ар кандай бир абалдарга барып аткандыгы, өздөрүн сабап аткандыгы, алар өздөрүн ушундай бир кам менен боеп аткандыгы, өздөрү зулум кылып аткандыгынын бардыгы ошол күнү кетирген кемчилдигине алар кечирим сыяктуу, ошол кылып аткан күнөө иштерине, ошондо кылган күнөө иштерине бир өкүнгөн сыяктуу бир көрүнүштөрдү жасашат. Бирок ал көрүнүштөрдүн бардыгы чындыгында Ахлу Суннат вал Жамааттын түшүнүгүнө, ишенимине, этикатына каршы келген нерселер. Ошондуктан бул күндү сиз менен биз пайгамбарлардын, көптөгөн пайгамбарлардын балким Аллах Таала ийгиликке жеткен күнү, балким кыйынчылыктан кутулган күн, ошол эле сиз менен биздин сүйүктүү пайгамбарлардын, улуу 5 пайгамбардын бири болгон Муса пайгамбардын Фираун жана анын аскеринен кутулган күн дагы болгондуктан, ошол эле учурда сиз менен бизге кыяматка чейин өрнөк үлгү боло турган, сиз менен биздин сүйүктүү пайгамбарыбыздын орозо кармагандыгы сүннөт болгон амал болгондуктан, бул күнү сиз менен биз бул күндү сүннөт амалдардан бири болгон орозо кармоо менен өткөзүү жана ушул күндөрдө көптөгөн бир сооптуу амалдарды жасоо менен өткөрүү деген. Тагыраак айтканда бул Яумул Ашура күнү
Мухаррам айынын 10 күнү деп айткан кезде адамдарда азыр бул кайсы күнгө дал келет, кайсы күнгө туш келет деген дагы суроо болбой койбойт. Чындыгында азыр быйылкы жылы 2025 жылы эгер бүгүн азыр турган күнүбүз 4 боло турган болсо, 4 июлда турган болсок, бул Мухаррам айынын 9 болуп эсептелет. Ал эми эртең болсо июндун 5 Мухаррам айынын 10 дал келет дагы. Ал эми ошол июлдун 6 болсо Мухаррамдын 11 болуп эсептелет. Демек, кимде ким кааласа бүгүн, эртең жана анын эртеси орозо кармаганга мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде кимдир бирөө бүгүн орозо кармаганга ниет кылбай калган болсо, бүгүн орозо кармаганга мүмкүнчүлүгү болбой калган болсо, анда эртең Ямул Ашура күнү быйылкы 2025 жылы 5 июлга туура келген убакыт болуп эсептелет. Ал эми 11 болсо, андан кийинки 6-сына дал келет. Мына ошондуктан ушундай колубуздагы канчалык күнөөкөр бенде болсок дагы ошол бир күнгө чыдап, кадимки ушул күндү орозодо Рамазан айында орозо кармаган сыяктуу эле эрте мененки багымдат намазы менен ооз жаап, ал эми ошол эле күндүзү кечке орозо, кадимки эле орозо кармаган абалда шам намазынын азанын айткан кезде ооз ачуу менен сиз менен биз улуу пайгамбарыбыздан калган жана пайгамбарлардан калган улуу Ямул Ашура күнүндөгү орозону кармоого амал кылган бенделердин катарында. Аллах Таала өзү пайгамбарыбыз убада кылгандай эле, пайгамбарыбыздын тили менен Аллах Таала өзү убада кылгандай, бир жыл мурунку күнөөлөрдүн кечирилишине себеп боло турган улуу күндөрдүн бири. Мына ошондуктан Аллахтын рахматы ушунчалык кенен, пенделерге ушунчалык кайра рахмат эшигин ачат. Аллах Таала кечиримдүү күндөрдү убада кылат. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип жатса дагы, бирок кээде инсандык кылып, кайдыгерлик кылып, алсыздык кылып, шайтанга азгырылып, ушундай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жибергендигибиз дагы өкүнүчтүү. Мына ошондуктан ар бир момун мусулманга Аллах Таала жардам берсин. Ушундай улуу күндөрдө орозо кармаганга, ушул улуу күндөрдү ибадат менен өткөзгөнгө жараткан менен бизге жардам берсин. Чындыгында бул күндөр жашообуздагы эң бир унутулгус күндөрдөн, балким акырет үчүн Аллахтын алдына жеткенге себеп боло турган күндөр. Биз билбейбиз, эч кимибиз билбейбиз. Балким бир кылган амалыбыз себептүү, Аллах Таалага сүйүктүү, жагымдуу бир амалдарыбыз менен, балким ошол абалыбыз менен эртең Аллахтын алдына барганда Алланын кечиримине себеп боло турган, балким бейишке кирүүбүзгө ошол кылган кичинекей бир амалыбыз себеп болуп калыштыгы мүмкүн. Мына ошондуктан ар бир момун мусулман адам Аллахтын алдында кылган күнөөлөрүнөн тооба кылып, тооба эшиги дайым ачык, Аллах Тааланын рахмат эшиги дайым ачык тургандыгын, бул дүйнөдөгү инсан алсыздыгы менен шайтандын васвасага азгырылган күндө дагы шайтан Аллах Тааланын кечирими ушунчалык кенен. Пайгамбар саллаллаху алейхи башка бир хадисте баяндап өткөндөй эле, забадил бахр, эгерде адам баласы деңиздин көбүнчөлүк күнөө иштеди кылган жакта дагы, Аллах Таала асман менен жердин ортосунчалык күнөө кылганда дагы Аллах Таала асман менен жерден кенен Аллах Тааланын рахматы менен келем деп айткан. Мына ошондуктан Аллахтын рахматы кенен, эч качан үмүтсүз болбогула, эч качан Аллах Тааладан башкага эч качан андай сурамагыла, Аллах Тааладан башкага таянбагыла. Дайыма Аллах Таалага, чыныгы момун мусулман Аллах Таалага таянуу менен, Аллах Таалага гана ишенүү менен жана Аллах Таалага тообалар, рахмат эшигинен үмүт кылуу менен гана момун мусулман адам жасайт. Мына ошондуктан момун мусулман адамдын айырмасы, момун мусулман Ибрахим пайгамбарыбыз айткандай эле, Муса пайгамбар айткандай эле, жана биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз айткандай эле, Инналлаха ма'ана, албетте Аллах Таала биз менен. Мына ошондуктан Аллах Тааланын райымын, меримин туура пайдаланган абалда Аллах Тааланын ушундай улуу күндөрдө вада кылынган улуу соопторго жетүүгө жараткан баарыбызга жардам берсин. Чындыгында бул күн улуу күндөрдүн бири. Аллах Таала өзгөчө тарыхта башка күндөрдөн, башка айлардан айырмаланган Мухаррам айынын 10-күнүнө дал келип турган күн. Аллах Таала бардыгыбызды ушул күндөгү вада кылынган улуу соопторго татыктуу ибадат кылганга жараткан баарыбызга жардам берген болсун. Алдыга Аллах Тааладан үмүт кылып кармайбыз деп ниет кылган орозолорубузду, Аллах Таала ушул күндө кылынган дуаларыбызды, Аллах Таала бардыгыбызды ниеттерибизди, ибадаттарыбызды кабыл кылып, Аллах Таала ушул улуу күндөрдө кылган дуаларыбыздын берекеси менен Аллах Таала бардыгыбыздын элибизге, жерибизге, динибизге Аллах Таала береке берсин. Аллах Таала баарыңыздарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү үмүт кылып кеткендей эле, кийинки жылдарга калсам ошол кийинки жылдын 9-дагы толук кармамакмын дегендей, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тилегине ылайык баарыбызды кийинки жылдарга, кийинки айлардын ушул 10 Ашура күнүнө баарыбызды жеткизип, ушул күндө вада кылынган улуу соопторго татыктуу ибадат кылууга жараткан өзү баарыбызга жардам берген болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.